силерге жагымдуу маанай тартылып алалы. Ал үчүн карталарыбыздын четтерине тизип берсек болот. Ана телефонго азыр балдар биз балыкчынын аба ырайын көрсөтөбүз бири-бирибизге. Ана балыкчыда күн чыгып келе жатат. Açıldı günümüze. Günümüz kayra bürküldü. Akında şamal olu başladı. Sonra yağmur jaya başladı. Yağmuruz katlay başladı. Möndür jaya başladı. Azamat saat. Emin kayra şu könümlördü atqa jasap. Birbiribizге турмушка кызмасабыз гана. Бүгүнкү сабагыбыздын атын эрежеси тынч отуруп, бири-бирин сыйлоо, кислота менен иштегенде этият болуп, кислотага сууну куйбастан сууга кислотаны куюп, заттын дагын татып көрбөп, ордубузду тазалоо, заттарды аз-аздан алып иштетүү. Бул бүгүнкү биздин алтын эрежебиз. Ушул эрежени сабактын аягына чейин карманып, жакшыртып аткарабыз. Бүгүн силер бааланганда сом бирдиктери менен бааланасыңар. 5000 сом, 2000 сом жана 1000 сом менен. Андан сырткары сабакка активдүү катышып, жана эрежени туура жана тагып барсаңар, мондай баалуу металлдар менен, алтын жана күмүш баалуу металлдар менен сыйланасыңар. Сабактын жыйынтыгында ким көп каражат топтогон болсо, ошол утушка ээ болгон болот. Ар бир топко мындай казына берилген. Топтогон каражаттарыңарды жана баалуу металлдарыңарды ушул казынага салып чогултасыңар. Сабактын аягында ошол каражаттарыңарды эсептеп, кайсыл топ көп каражатка ээ болгон болсо, ошол топ утушка жеткен болот. Сабагыбыздын темасы кислоталар жана алардын касиеттери. Сабагыбыздын максаты химияны таанып билүү менен силер кызыгууңарды өстүрөсүңөр жана практикалык ишмердүүлүгүңөр калыптанат бүгүнкү сабакта. Бүгүнкү сабактан алган билимиңерди жашоо турмушуңарда пайдаланганга үйрөнөсүңөр. Балдар, биз өткөн сабакта октиттер деген теманы өткөнбүз, эсиңерде болсо. Ошол тема боюнча кайталоо иретинде тест иштейли. Тест иштеш үчүн силерге атайын мондай Vickers программасы менен тест даярдалган. Айдай, Айжамал, ушул программа менен силерге карточкалар таратылды. Силер тесттик тапшырмаларга туура жоопторун көрсөтсөңөр, телефондун сканери менен силер компьютерден анын алып чыгып калат. Азиза, экранда көрүнүп турат. Азыр 5 алган окуучулар: Азиз 5000 сом беребиз, Асема жана Эрмек. Каражаттарыңарды топтойсуңар. Андан кийин 4 алган окуучулар: Жоробек, Абдулазиз, Айжамал, жаңы тема боюнча темабыз кислоталар жана алардын касиеттери болчу. Бүгүн теманы биз өзгөчө сабак кылып өтөбүз. Бүгүнкү сабакта биз кино тартабыз. Кино тартыш үчүн кайсы адистер керек балдар? Оператор, режиссер керек, оператор керек, нумеролог керек. Ошол бүгүнкү кинонун режиссеру мен болом, операторубуз Ислам болот.
Нумерологыбыз Анжелика болот. Келбесеңер. Бүгүнкү сабакта биз жаңы теманы кадрлар аркылуу түшүндүрүп берем азыр силерге. Темабыздын аты кислоталар жана алардын касиеттери. Темабыздын максаты химияны окуп үйрөнүү жана ошол алган билимибизди жашоо турмушубузда пайдалануу. Эми кислоталар балдар жаратылышта жана органикалык кислоталар жана органикалык эмес кислоталар деп бөлүнөт экен. Органикалык кислоталарга бул жаратылыш кислоталары кирет экен. Жаратылыштан лимон кислотасы, алма кислотасы, жүзүм кислотасы, козулак кислотасы жана сүйүт кислотасы бар. Бул кислоталардын баардыгын биз даамдатып көргөнбүз. Кислоталардын даамы кандай болот балдар? Кислоталар андан сырткары техникаларда да болот экен. Жана сүт азыгында дагы сүт кислотасы болот экен. Андан сырткары кислота медициналык кислота болот экен. Бул аскорбин кислотасы. Аскорбин кислотасы бул С витамини, биз жеп С витамини. Адамдын организминде дагы кислоталар бар экен. Адамдын ашказанында туз кислотасы бар экен, ал тамак ашты сиңирүүгө жардам берет экен. Андан сырткары адам сток менен машыгып чуркаганда булчуңдарында сүт кислотасы пайда болот экен. Азыркы айтып өттүм, техникада автоунаалардын аккумуляторлорунда дагы кислоталар болот экен. Кумустада да кислота бар экен. Анан тамак ашты дагы кислоталар бар, уксус кислотасы колдонуп жүрөбүз. Андан кийин өндүрүштөрдө дагы нефтини өндүргөндө нефтини тазалоо үчүн дагы кислота колдонулат экен. Эми кислоталарга жалпы аныктама берсек. Кислоталар бул сутектин бир же бир нече атому металлдын атомдору менен орун алмашууга жөндөмдүү болгон татаал заттар экен. Бул жерде азот кислотасы берилген. Андан кийин формуласын көрө турган болсок, кислоталардын формуласы сутектин бир же бир нече атомунан жана кислота калдыктын бир же бир нече молекуласынан турат экен кислоталар. Бул жерде күкүрт кислотасы берилген. Андан кийин кислоталар кантип пайда болот? Кислоталар биз өткөн сабакта оксидтер деген теманы өткөнбүз. Оксидтер суу менен кошулуп кислоталарды пайда кылат экен. Кайсыл оксидтерден кислота пайда болот экен? Азоттун 5 оксидинен, күкүрттүн 4 оксидинен, күкүрттүн 6 оксидинен, көмүртектин 4 оксидинен жана фосфордун 5 оксидинен кислоталар пайда болот экен. Андан сырткары жаратылыштардагы кислоталар пайда болуп турат экен. Ал өндүрүштөрдөн бөлүнүп чыккан түтүндөрдө газдардын аралашмасы бар. Бул күкүрттүн 4 оксиди, көмүртектин 4 оксиди, азоттун 4 оксиди деген газдар бар. Алар абанын курамындагы суунун булары менен жана абадагы кычкылтек менен реакцияга кирип, кычкыл кислота жаңгыр түрүндө жер бетине жайт экен. Ал кислоталар жер бетине, топуракка зыяндуу болуп саналат экен. Андан кийин кислоталардын классификациясы боюнча кислоталар кычкылтеги бар болсо курамында кычкылтектүү кислоталар деп аталат. Эгер курамында кычкылтеги жок болсо кычкылтексиз кислоталар деп аталат. Андан сырткары кислоталар суутегин атомунун санына жараша 1 негиздүү, 2 негиздүү жана 3 негиздүү кислоталар болуп бөлүнөт. Андан кийин кислоталар суутектин атомунан жана кислота калдыгынан турат берет. Биринчи учурда карасак туз кислотасы. Туз кислотасынын кислота калдыгы бул хлорид, валенттүүлүгү 1. Азот кислотасы, кислотанын калдыгы нитрат, валенттүүлүгү 1. Күкүрт кислотасынын калдыгы сульфат, валенттүүлүгү 2. Ортофосфор кислотасы, кислота калдыгы фосфат, валенттүүлүгү 3.
Фтордосутек же болсо флавик кислотасы. Мунун валенттүүлүгү 1, жана кислота калдыгы 2. Күкүрттүү кислота. Кислота калдыгы сульфид, жана валенттүүлүгү 2. Бор кислотасы. Кислота калдыгы барат, жана валенттүүлүгү 3. Бул боюнча түшүнүктүү болду. Андан кийин колдонулушу кислоталар кайсы жерде колдонулат экен? Кислоталар бул жашоо турмушубузда кеңири колдонулган заттар экен. Булар жасалган булаларды, чайыларды, пластмассаларды алганда колдонулат экен кислоталар. Андан сырткары алтынды күмүштөн бөлүп алганда колдонулат экен, металлургияда колдонулат экен. Оок дарыларды, боёгуч заттарды, жарылгыч заттарды алганда дагы кислоталар колдонулат экен. Андан сырткары нефтини тазалаганда дагы кислоталар колдонулат экен. Кислоталардын физикалык касиеттери. Көптөгөн кислоталар суюк абалда болот, бирок катуу абалда дагы кислоталар бар. Буга кремний кислотасын киргизсек болот. Андан сырткары газ абалында дагы кислоталар бар. Бул фтордосутек кислотасын киргизсек болот. Андан кийин лабораторияда биз азыр тажрыйбаларды жасайбыз. Лабораторияда кислота менен иштөөнүн өзүнчө эрежелери бар. Ал кандай эреже экен? Анда сууга кислотаны акырын чубалжытып куябыз. Кислотага сууну куйганга болбойт. Ал эмнеге дегенде, кислота суу менен реакцияга тездикте кирип туруп, анан бак кайнап, кислота чачырашы мүмкүн. Чачыраганда көзүбүзгө, терилерибизге тийип кетиши мүмкүн. Андай болгон учурда кандай кылышыбыз керек? Андай болгон учурда биз ошол күйгөн жерибизди көптөгөн мол сууга, суунун астында агыз коюп кармап турушубуз керек. Андан кийин гана ошол жерибизди соданын эритмеси менен басып туруп, анан дарыгерге кайрылышыбыз керек экен. Эми балдар, кислоталардын чөйрөсүн аныкташ үчүн бизге индикаторлор керек, Индикатор дегенибиз эмне? Индикатор дегенибиз кислоталардын жана негиздердин чөйрөсүн көрсөтө турган заттарды биз индикаторлор дейбиз. Мына доскада индикаторлор берилген. Кычкыл чөйрөдө лакмус кагазы, лакмус индикатору кызыл болот экен. Метил кызыл сарыбыз дагы кызыл болот экен. Ал эми фенолдуктар ийинебиз ак болот экен, өзгөрбөйт экен. Азыр болсо силерге ушул тажрыйбаны көрсөтүп берсем. Балдар, азыр биз кислотанын чөйрөсүн аныктайбыз. Ал үчүн биз тамак ашта колдонулган кадимки эле уксус кислотасына универсалдуу индикатор баракчасын колдонобуз. Көрдүңөр эле, индикаторубуздун түсү өзгөрдү. Чөйрөбүз кандай экен? Таблицадан карап айтпачы алдар? Кычкыл. Демек, кислоталардын баардыгынын чөйрөсү кычкыл болот экен, алдар? Азыркы эпизоддо балдар силерге тапшырмалар берилет. Азыр тема боюнча түшүнгөнүңөрдү көрөлү. Баардыгыңар эле картошка фрийни жакшы көрөсүңөр, ошондой ар бириңер бирден фри алсаңар, ичинде силерге тапшырмалар даярдалган. Бул жерде кислоталардын айдан көчөгү жасалган көрсөтмө болуп, ушул жерден азыр силер берген тапшырмалар аркылуу силер кислоталарды көрсөтүп бересиңер, бир негиздик классификациясы боюнча кислоталарды көрсөтүп бересиңер. Бир негиздик кислота, эки негиздик кислота деп бөлүштүрүлгөн ошол жерде келип көрсөтүп бересиңер. Мына баштай бересиңер шекиле. Жорбек баштайбыз. Кычкыл тектүү кислота кана, кычкыл тектүү кислота. Семек курамында кычкыл теги бар,
Kükürt kıslattası turar. Ana. Turar. Gel. Sırası bağlarına kaldı olaya. Bağlamış bir sayı. Biraz et. Ne? Azot kıslatası. Gel, hazır durdu. O zaman atsın. Gel, denir. Kanayı sırasında hazır top merençteyle büyük bir saatte kanayı düşünmölüğünüzü hazır top merençte jiyintığını gösteriyoruz. Senin aslında notebooklar verilgen notebooklar var. Notebooklarına da sosyaldık araçlar arasında sergen hatlar verilgen. Hatlarda tapşırmalar var. O tapşırmalarda soğuman beni birlikte aktiflik açıp arasında azot kısaltması Bu azot kislotasının molekulalık formulası azot kislotası cer semirtүү үчүн колдонулат жана жер семирткичтерди алуу үчүн да колдонулат жана бул менен ок дарыларды жана жарылган нерселерди алуу үчүн да колдонулат. Бул болсо ортофосфор молекулалык формуласы жана анын атомдук Anayın bizim tapşırmamız. Korkusu hatasında Maymunun forması жазылады. Аяқта сутектелегі кукуруза var, kısmıkta kötü olur. Tutmamız gereken tuz kısaltasının moleküler formasındadır. Bu yüzden moleküler formasını tutup demek tuğun ve suyun masal, tuğun ve su tekli masal kuruyor. Mınabalar topluk tapşırmanı bardığına jakşattardыңар, azamatsыңар, bardığınarga topluk tapşırma üçün 5 деген bağını vereyim. Azıcık topluk tapşırma boyunca bakar, biz seyraktanan tapşırmalar boyunca 6-40 tüzü aldık. Emi uşul 6-40 biri menен qanday байланышканын көрөлү, açık көрөлү. Biz bugün bardıq kislotалардын молекулалары сутектен турганын билдик. Bu yerde baylanır. Artık kısaltmaların kuramında sutek var eken, sutekin atamı var eken bildik. Al uzun bak, sutekin atamları metal atomlarıyla ormanlaşıp tuzlu paydalarını bildik. Ondan keyin kislotalar bardығы активті заттар. Активті заттар. Ошону билдик. Кислоталар кычкыл тектүү, кычкыл тексиз, 1 негиздүү, 2 негиздүү, 3 негиздүү деп бөлүнөрүн билдик, Түнкү сааттар. Жана бардык кислоталар indikatorların jardamı menен kычкыл çöyrөнү көрсөтөрүн билдик. Жана кислоталардын молекулалык жана структуралык формулаларын түзүп моделин жасаганды үйрөндүк.
тапшырмалар силерге өзгөчө даярдалган, кат түрүндө даярдалган. Ар бириңер бирден кат алып, ошол тапшырма боюнча үйдөн даярданып келесиңер. Балдар сау болду, жыйынтыктайды. Ар бириңер өз казнаңарды ачып, каражаттарыңарды эсептесеңер. Каражаттарыңарды эсептеген абыздын аягына келип жетип калдык. Силерге ар бириңерде мондай айфондор берилген. Ошол айфондорго силер өз ой пикирлериңерди WhatsApp тиркемеси аркылуу жазып калтырасыңар. Жана баштыкчаларга, чөнтөкчүлөргө ушул айфондоруңарды жыйнап саласыңар. Эң жакшы түшүнсөңөр жашылына, орточо түшүнсөңөр көгүнө, жана жакшы түшүнбөй калдым дегендер кызыл баштыкчага саласыңар. Кана салгыла. Мен Садырова Эльвира Датқабековна. Номер 6 Саякбай Каралаев атындагы жалпы орто билим берүү мектебинде химия сабагынан берем. Бүгүнкү сабагымды мен 8-класстарга өттүм. Ачык сабагымдын темасы кислоталар жана алардын касиеттери болду. Сабагымда алтын эрежени колдондум. Сабагымдын максатына жеттим деп айта алам. Сабакта колдонулган ыкмаларым интерактивдүү ыкмаларды колдондум. Сабакты кино тартуу катарында өттүм. Ал кино тартыш үчүн көргөзмө куралдарды даярдап келгем. Бул видеокамера, кадр пленкасы, хлопушка. Жана сабак башталганда балдарды конфеттер менен берип топторго бөлүп алдык. Андан кийин балдарга жагымдуу маанай тартуулоо максатында балыкчынын абарайы деген физминутка жасадык. Андан сырткары сабагымда колдонулган көрсөтмө куралдарым кислоталардын мондай айланып турган көрсөтмө куралын жасадык. Балдар тапшырма учурунда, жеке тапшырма учурунда ушул көрсөтмө куралды пайдаланышып, тапшырманы аткарып беришти. Жана дагы балдарга жеке тапшырма бергенде мондай кылып Макдональдстын картошка фрилерин таратып, балдар ошол фрилер менен тапшырмаларын аткарып жооп беришти. Баалоону мен сом бирдигинде каражат кылып, ар бир топко мондай казыналарды бергем. Ушул казынанын ичине акча бирдиктерин жана баалуу металлдарды чогултуп, сабактын жыйынтыгында ушул топтолгон каражатына жараша утушка ээ болгон топду аныктадым. Андан сырткары балдарга топторго мондай ноутбуктар берилген. Бул ноутбуктарда тобунун аты жана социалдык баракчалар аркылуу бул жерде тапшырмалар, топтук тапшырмалар берилген. Топтук тапшырмаларды балдар ачып, ошол тапшырма боюнча аткарышты. Химия сабагы болгондуктан сабагымда лабораториялык тажрыйбаны көрсөткөнү бушуктоо максатында 6 кыр ыкмасын колдондук. Ар бир топ аткарган тапшырмасына жараша мындай көрсөтмөлөрдү чапташты дагы. Жыйынтыгында ушул 6 кыргыз чыгышы керек дагы. Анан ортосунда жалпылоо ушул 6 тапшырманын жалпылыгын айтып чыктык, ачып көрсөттүк. Сабактын жыйынтыгында балдарга үй тапшырма, ар бир балага мындай өзгөчө болуп, ар бир балага кат түрүндө үй тапшырма жасалган, даярдалган. Мунун ичине салынган, балдарга таратылып берилди сабактын жыйынтыгында. Сабактын жыйынтыгында балдар рефлексия катарында мындай айфондорду таратып берген. Ушул айфондорго балдар өз ой пикирлерин жазып, жана эң жакшы түшүнгөн болсо жашылга, түшүнбөй, такыр түшүнбөй калган болсо кызылга, орточо түшүнгөн болсо бул көпкө салышмак. Балдардын көпчүлүгүнө бул жашыл баштыкчага салышты бардыгы. Демек балдарымдын бардыгы теманы жакшы түшүнүшкөн. Сабагым максатына жетти.